Жүрек урматтуу bir тууганым бир нерсени кабыл кылат. Жүрек же жакшы нерселер менен же жаман нерселер менен болот. Эгерде бардыгы жакшы болуп туруп, бир жаман нерсе боло турган болсо, жүрөктөгөнүн бардыгын жаманга өткөрүп коет да. Ошону биз аныктап жетишибиз керек да. Эч ким билбейт, тура берсин, мен өчүм алам баары бир деп. Мен кээ-бир молдокелерди билем, кээ-бир bir тууганда талебелерди билем. Илгери капы болуп калган бирөөдөн өчүм алам деп 20 жылда ошону күтүп жүргөндөр бар да. 20 жылда күтүп жүрөт. Анан ошону мен айтам, сен андан өч алсаң, анда Кудайдын кандай иши калат? Кудай деген бар, акырет деген, башка деген бар. Андан сыртка сен кечип жиберсең, андан улук болосуң. Эгер сен жамандык кылса, өч алам деп жүрсөң, андан сенин кандай айырмаң бар сеники? Сен андан жогорураак болушуң керек го. Атасы баласы кичине тишип ура турган болсо, баласы атасы ачуусу келбейт го. Бала да алчы. Тамак жеп ичип эркелеп башка илегандай кылып. Ошол сыяктуу кээ бир адамдар жамандык кылып, пастык кылып, тайыздык кылып, сага жамандык кылса, өчүм алышың керек деп канча жылдар жүрө бересиң, жүрөгүң эс албайт, бошобойт да, урматтуу bir тууган. Ыйман толук кире албайт деген сөз. Ошон үчүн мунун коркунучтарын түшүнүшүбүз керек. Эгер жүрөктө кир нерсе боло турган болсо, анда таза нерсеге толук толбойт деген сөз. Сен балким өзүң кээде бактылуу сезесиң, бирок ал толук бакыт эмес. Сен жүрөгүңдү толук тазаламайынча, бакыттын, рахаттын дамын bir тууган тата албайсың. Ишату суада. Бактылуулар жашоосу деген сөз бар да, бул деген жүрөгүңдө бардыгына жакшылык каалоо болгондо гана сенде жакшы. Кыргыздын bir сөзү бар. Ит үрө берет, кервен жүрө берет депчи. Адамдар кээ бир адам иттей эле болот да. Эми жолдо кетип атсаң, ит үрүп аткан болсо, итке маани бербейсиң го. Сенин максатың бар, кеме менен, кайык менен кетип атасың, тетин аркы жеке жетишиң керек болуп. Жолдо бияктан бири түрсө, аны карап неме кылып, буну урушуп, эсине барып айтып, буга айтып жүрсөң, жетпейсиң да сен. Пус ит үрө берсин, кервен жүрө берсин дегенде, сенин жүрөгүң жүрө бериш керек болот да. Адамдардын башка илимий чөйрөдө ушундайлар бар, алымдарда ушундайлар бар. Өчөшүп бири-бирине андай кылды, мындай кылды. Ушундай жазуучулар да бар, ушул нерселер бар да. Кесиптеште жанагы кедейдин душманы кедей дегенде молдонуку молдо, башканыкы башка, бизнесмендики бизнесмен да. Ошонун бардыгы мени жок кылыш керек. Анткени ар кимдин жолу башка, ар кимдин тагдыры башка, ар кимдин кабыры да ар башка. Демек ушул коркунучту биз туура сезгенде, ошондо биздин жүрөк ачык болот. Андан кийинкиси дирасату сиер вал мавақиф ал муаббира мин мавақиф расул ва ман табиа мин ас-сахабати ват табиин. Андан кийин пайгамбарыбыз алейхиссаламдын, сахабалардын, табииндердин жашоолорун окуганга аракет кылышыбыз керек. Ошол кишилер жамандык кылгандарга кандай жакшылык кылды? Ошол кишилер жамандык кылгандарга теңелген жок, аларга жакшылык кылуу аркылуу жакшылык берди. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Таиф деген жерге барды. Барып адамдарга даават кылып, үймөй тыкылдатып, мусулман болгула, жакшылыкка келгиле деп айтты. Бирок алар эмне кылышты? Жаш балдар тукуруп, барып тигин ургула деди. Жумуртка менен урушту, таш менен урушту. Анан акылес азыраак адамдарга тикенек таштагыла деп тикенек таштап, пайгамбарыбыздын буту канады, пайгамбардын тиши канады. Анан пайгамбарыбыз абдан капа болду. Адамдарга жакшылык тилеп келатса, а булар жамандык кылып атышат. Анан шаардан чыгып келип бир дуал бар экен, коргон. Ошого келип сүйөнүп отурду пайгамбар алейхиссалам. Анан Жебрейил периште келди. Келип тоолордун периштеси менен чогуу келдим. Кудай таалам сага буйрук берди. Эгер каалай турган болсоң, ушул тоолорго буйрук беребиз. Таифтердин бардыгын тоо жарылып, ичине жутуп кете турган кылабыз. Пайгамбарга азап берген мынчалык кыйын дегенде, Азирети пайгамбар алейхиссалам айтты дейт. Андай кылба деди, андай кылба деди. Булар менин ким экениме, мен алып келген жакшылыктын кандай экенин билбей атат. Эгер булар билгенде мындай кылбайт эле. Балким булардын урпактарынан жаш адамдар чыгаар деп дуа кылды. Өч алган жок, кек сактаган жок. Ошон үчүн ал пайгамбар урматтуу bir тууганым. Биз пайгамбардын үммөттө ушундай болушубуз керек, адамдарга кек сактабашыбыз керек, дайыма жүрөктөрдү ачык кылып, бизди капа кылган болсо, утур кечирип жибере бериш керек. Жанагы чайнектин ичинде накип деген бар, билебиз го бизчи. Ал дайыма капталып отуруп, барып чайнектин суу кайнабай тургандан кийин жетип калат, анткени тосуп калат да сыктын бардыгынча. Ошол сыяктуу бирөөгө болгон таарыныч болсо, ошону чогултуп олтура берсек, чогулуп олтуруп, кирип болуп, жана тамандын чору тазалабай койсоң, барып катуу болуп, төөнүн тамандай болуп кеткендей, ошол жүрөктү катырып коет да. Ошон үчүн утур кетирип туруш керек. Утур кетирип, утур жуп, пендечилигине, алсыздыгына, башкалыгына салып отуруп, жүрөктү жууп отурушубуз керек. Мына ошондо ордуна келет. Демек, улуу адамдардын тарыхтарын окуш керек, пайгамбардын тарыхын окуш керек, угуш керек. Ошондон иншалла көп нерсени урматтуу bir туугандар биз билебиз.